күндүз кандай отосуңар? Тердеп жатабыз. Үйдө баягы көлдө эс алып жүрүп, баягы ажырап келдим эле. Бияка келсем мысык жатам, антип көздү кыйшайтып коюп. Жумуш жок, эс алып. Эс алып. Съемкалар болот. Ооба, съемкалар чыгып болот. Баягы бир проект бүтүрдүк. Ошо менен азырынча эс алууда. Эми жалпы көрүүчүлөргө баягы айтып берчүсүз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда ороодо отургандай эле, көчөдө отургандай эле бир аз сүйлөшүп коорашып отурабыз жанатан бери. Анан бүгүнкү тематикабыз Актөбүктүн үйүндө коноктобуз. Бир аз өзгөчөлүктөр болот, сөз түрдө астында. Анын баардыгын айтпай турабыз, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Баштайлыбы? Баштайлы. Жүр. Төргөткүлө. Эми биринчи кирип эле ашказан менен ашканага кирели. Кеттик. Жүргүлө. Абыс мулда. Кандайсыңар? Сиздер салаңар жакшы. Аман эсенсиңер? Жакшы, сенин. Бир аз коорашалы, бир аз маектешели. Азыркы учурда мынакей өзү айткандай ашказандабыз. Ашканадабыз. Бул жерде сөз түрдө Алтынайдын баягы көптөн бери үйдөсүңөр да. Сиздердин ишканаңар, офисиңер. Ооба. Көнүшүп калдыңар? Көнүшүп калдык. Көп болду десең. Штаттагы кызматкер бул жакта, экөөңөрдүн үйлөнгөнүңөр мынакей буюрса 2 жыл болуптур. Ооба. Азыркы учурда бир кыздын сонун ата энесисиңер. Ошол боюнча бир аз кандай ата экенсиң? Билбейм, эми азырынча жакшы атамын. Бир нерсе болгондо кызым мага келет. Анан эколоп мамасына тийишебиз. Мамасы кылба деген нерсени биз кылабыз атайын. Апа. Мен апа деп коёт. Өзү ата болуп эленин мени мама кыла берет. Апасын ошону тийишебиз. Ошо тамашалап мама деп алган кезде сиз жашсыз, апа деген чоңураак болот деп мамасын алдап коебуз. Ошо бирок апа. Кандай ата экен бул? Мактайт. Сонун ата. Жакшы ата. Ачык айтпа дегенде. Бир эле возможность керек, айта алыш керек да. Жок эми, чынын айтайын десең. Мындай учурларда көп кандай десем, жардам бербейт. Мындай орчундуу ишке келгенде тарс жардам берип коет, iyi болду да. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Бүгүн биз Нарын облусундабыз. Айрыкча Нарын облусунун жашоочуларына бир сонун жаңылыгыбыз менен бөлүшөлү деп турабыз. Шаардан ысып келген болсок, бул жакта бир аз үшүп турабыз. Колубуздагы турган бул 4 литр кымыз 600 сом. Ал эми ушул эле суммага сиз бир толук үй бүлөңүз менен саймага кошулуп, үй интернетти жана ТВ интернетти кошуп, бир айга болгону 580 сомго колдоно аласыз. Кызыктуу экен? Анда кенен айтып берейин. Угуп туруңуз. Секундасына 100 мегабитке чейин чексиз интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телевидение. Үй кинотеатры, мыкты кино жаңылыктар, старт, о кино, телевидениедагы эфирлерди онлайн башкаруу, YouTube'ту телевизордон көрүү. Достор, мунун бардыгы айына 580 сом. Ошол эле учурда телевизорго приставка белек болуп берилет. Саймага кошулуп 6 айга жарым баасына колдонсоңуз болот. Туташыңыз. Көрүшкөнчө, Нарыным. Экөөңөр үйлөнгөндө чындыгында интернет булактарында аябагандай баягы калоо тилектер айтылып, силерге бактылуу болсун деп, элибиздин силерге берген батасы бар эле, калоо тилектери бар эле. Азыркы учурда силердин мындай таттуу түбөй болуп жашап атканыңарды көрүп туруп, көрүүчүлөрүбүздүн дагы баягы көз сүйүнөт болуш керек. Уланталам да, Уланталы. 5 бармак чыттанат, 5 бармак. Сиз калып турасыз. Ошо бул мен өтө деле чоң үйүм жок, мактангандай. Кудайга шүгүр. Бул комната болсо мен атамдын комнатасы. Атам мен Алтынай үшөөбүз турабыз. Ошон үчүн бул атама тиешелүү комната. Ошол. Канча жылдан бери бул үйдөсүң? Бул жакта 2018ден бери. 2018 чейин кайякта жаңар? Ага чейин квартирада болчумун. Батерлеп жүрчүңөр, э? Ооба. Андан кийин Кудай насип кылды, иштедик. Досторум айтканда аттан доңкош атып атып көп акча таптым деген. Каска жалдык менен. Ооба, жер алдык, үй салдык. Ошо менен
жакшы жашап атабыз. Аттан жыгылып, эмне болуп тартылып деп көрүүчүлөргө түшүнүктүү болбой калбаш үчүн бир аз маалымат катары айтып кетели. Урматтуу көрүүчүбүз, Бактыбек Нурматулов бул бир эле актер менен чектелбестен бул каскадерлык өнөрдү дагы аркалап келет көп жылдан бери. Кыргызстанда машинага сүзүлгөн, аттан кулаган, мушташкан, күйүп арты монда жалын болуп бараткан анын бардыгы мына ушул киши. Бети көрүнбөсө дагы, бирок киного көрүп берген мына ушулар. Уланталым да, Кетик. Тууган тушкандар келип калса, ошолорго арналган комната. Кыргызстан негизи андай көп да катышты. Алыс жакындан келгендер. Ошон үчүн кичине болсо дагы деп атайын тууган тушкандарга деп 1, койгонбуз. 2, 3, 4, 5 киши. 6 киши бар. 6 киши. Бул жак болсо биздин жатуучу бөлмөбүз. Мен аябай романтикмин. Кудай мына үйлөнгөн 2 жылда 2 мамалак белекебир салып турмун аялыма. Ошо булар биздин местен талашып биз жерге жатып калдык дегенсиң. Негизи тескерисинче болчу жокпу? Үйлөнгөнгө чейин көп берип анан үйлөнгөндөн бир аз токтолуп. Жок, үйлөнгөнгө чейин бергендер ал менин кайын журтумда да. Анан бияктан да берейин деп өзүм да мамалак окшошсуң дей беришет, анан окшоштуруп берип коеюн. Эң кызыгы, чын эле ушул жерде болуп турат, урматтуу көрүүчүбүз. Башында келгенде эле мына ушул эшик аябай кызыктуу бизге. Ошол эле учурда сизге да жагат болуш керектен толук ишеничибиз бар. Бул өзгөчө бөлмө, өзгөчө үй, өзгөчө кооздук менен, өзгөчө жасалган менен сөзсүз түрдө бүгүнкү конокторубуздун өзгөчө фантазиясы менен курулган. Анда ичине кирип көрөлү. Эл аралык Кувейт университети Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык араб жана англис тилин билген заманбап жогорку квалификациялуу атаандаштыкка туруштук берген эл аралык деңгээлдеги адистерди даярдап чыгарат. Университетте араб өлкөлөрүнөн келген профессордук окутуучулар курамы эмгектенишет. Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн билим алган студенттердин саны арбын. Университет өлкөгө заман талабына шайкеш келген кадрларды даярдайт. Алар араб филологиясы, педагогика, экономика, менеджмент, бизнес башкаруу, коммерция, журналистика, юриспруденция, эл аралык мамилелер, лингвистика, коом менен байланыштар жана реклама, колдонмо информатика, бизнес информатика, маалыматтык системалар жана технологиялар. Аталган бардык багыттар боюнча өз кесибин мыкты билген профессор окутуучулар сабак берет. Байланыш үчүн номер телефондор 0508 45 55 44, ал эми WhatsApp номер 0507 45 55 44. Биздин дарек Бишкек шаары, Эсенгул Ибраев көчөсү 6А. Айтмакчы, бул жакты неге пустой деп элдер айтат. Негизи мен художник досум бар болчу. Ал заказдар көп болгон үчүн азыр ак боюнча турат. Буюрса кийинки келгенде бул жактагы ушуга ылайыкташылып сүрөт менен болот. Буюрса. Буюрса. Анда баштай берели. Ооба. Арбаңыз ага. Бар бол. Өт баатыр. Рахмат. Кайдан жол тартып? Алак балын сурап коеюн деп ага. Көптөн бери амандаш элекпиз, көптөн бери сырдаш элекпиз. Сиздин үйүңүздөн тамоз тийгениме акыркы жолу бир топ убакыт болуптур. Жакшы отурасыңарбы өзүңөр? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Алак балыңар жакшы. Жакшы эмес. Бала чака жакшы. Мал жан аман. Аман. Чай, кофе. Жарма болсо жакшы болот эле. Куй жармада. Айлап атынчы. Аман эсен, рахмат. Жакшы отурабыз. Жакшы болсо. Эми жөн көргөн жокпуз ага. Сиздин жашоо шартыңызды, сиздин үй жайыңызды жалпы көрүүчүлөргө бир аз тааныштыралы деп келдик.
эл журтка бир жар салалы деп келдик. Уруксат берсеңиз, бүгүн тааныштырып берсеңиз үй жайыңызды. Туура кылыпсың. Аябай туура. Биринчи нандан алалы, курсак той кылсалы, андан кийин ана. Бисмилла. Gel. Коем, Демир, образдан чыгып интервью кылалы. Жарайт. Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай биз бир аз да болсо бул жерде театрда бүт бардыгыбыз окуганбыз. Кыскача болсо дагы өзгөчөлүк кошуп кеткенге аракет кылдык. Эгерде жаккан болсо да жакты деп койсоңуздар болот. Эми сүйлөшөлү буюрса. Аман эсенби? Ден соолук жакшыбы? Аман эсен. Деген кыйналып кетишти. Аракет кылдык, Ооба. Бирок илгеркидей жашоо болсом да башкача эле болмок экен, Көнүштө эле кыйын экен, мисалы форма менен отуруш кыйын экен. Мындай менен киного эле чыгып калбасаңар, чечилиш кыйын экен. Кийингенче эле мисалы жарым сааттан ашыгыраак убакыт кетти бизге. Шаарыбыздын так ортосунда да, мисалы, Бишкекте көбүнчө эле, Бишкекте эмес, өлкөдө дүйнөдө деп бере койсок болот го дейм. 2 кабаттап, 3 кабаттап эми үй салгандарды көрөбүз. Өзгөчөлөнүп салгандарды көрөбүз. Бири-биринен өзгөчөлөнүп. Бирок силердин өзгөчөлүгүңөр бул чыныгы кыргыздын үйү экен. Ооба. Эми бул негизи бул боз үйгө кеткен акчага биз деле ошо эл катары үй салбасак болмок негизичи. Анан эми антип деле элди таң калтыра албайсың. Просто кичинекейибизден кыялым болчу ушундай бир боз үй салып, ушундай кылып жашасам дегенчи. Кыялданып жүрчүмүн. Анан Кудай тилегин берет дегендей болуп, мына тилегиме жетип, иштеп, анан ошол нерсеге эми акча колдон кири дейт го. Эми акчаны биз табабыз, биз жашайбыз дегенде анан өзүм кыялымдагы нерсе менен жашап көрөйүн деп туугандарга, досторго айттым. Кээ бири каршы болду, ой, эмне кыласың дегендер болду. Бирок көбүнчөсү колдоду, туура. Эми кыргыз болгондон кийин нукура нерсени көргөзүп, өзүң үчүн деле таза дегенден жашап көрөлү деп салдык. Эми бул эмне жакпай калса же кийин болсо чечип коюп коесуң, үйдө эстелик болуп тура берет. Канча жылдан берки жүргөн боз үйлөрдү деле көрүп жүрөбүз. Бул керектүү эле нерсе. Мен утулган жокмун деп ойлойм. Буга жашап канча 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, каалашыбызча тажагыча жашап көрөлү дедик. Идея өзүңөрдүкү? Идея өзүмдүкү. Идея жактыбы, Алтынай? Ойба, албетте жакты. Мага өзүмө дагы жагат ушундай кыргызча нерселер. Мындай ойлоп көрсөм, иштегеним деле кинодо деле каскадер болуп ушундай баатырдын көбүнчө негизи исторический кинолорго көп чыгабыз. Мындай чыксак деле көкбөрү маданият деп жумасына ипподромду улак тартабыз. Жүргөнүм эле кыргызча экен. Анан жашаганда кыргызча кылып көрөлү деп колдон келишинче эски буюмдарды таап, шырдак, жер төшөктүн баарын илгеркилерди чогултканга аракет кылдым. Апаман калган оокаттар, туш кийиздер, булар бардыгы апаман калгандар. Айылдан иниме айтып жарымын бер деп биз дагы көрөлү, биз дагы апамдын оокатынан кичине болсо да колдонолу деп анан туш кийиздерди алып келип төргө илип алдык. Сон бирок чындыгында азыркы учурда баягы көрүүчүлөрүбүздүн деле суктануусу бар болуш керек. Мен буга чейин эле баягы Инстаграмда чыгарып аттыңар го. Жасап алгалоо иштерин чыгарып аттыңар. Анан бул жерде отургандарын чыгарып аттыңар. Мен көрүп суктанып аттым да, кандай болду экен, ичине киргенде кандай болду экен депчи. Мисалы, мынакей оператор экөөбүз келип алып, дагы деле суктанып беребиз. Келгендин баары эле ошол болуш керек, Ооба. Кечээ биз да ошо силергелерди кичине штаб мындай дагы жыйнап коелу деп жыйнап эметип атканда да историяга киргизип койдук. Көп бел жазды. Кандай болду, сыртынан көргөчү, кантип коштуң, эмне кылдың дегендер аябай көп болуп атат. Колдон келишинче жооп берип атам. Ошол эмнеге анттың дегендер да бар. Бул мен өзүмдүн тандоом, өзүмдүн каалоом. Ошо жашайбыз, Кудай буйрса. Мен Бактыбекке чыгып атканда мен чын эле айтайын, ойлонбоп турмун. Негизи эле экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө мунун эмнеси бар, эмнеси үйү барбы, эмнеси бар, машинасы барбы деп ойлонбоп турмун, чын айтайын.
ушундай эме деп коет. Жакшы көргөн адам жанында эле болгум келген болду. Калган эчтекеси. Азыр ойлонуп көрсөмчү, негизи азыр кыздар менен сүйлөшүп кетсем, мынтип айтышат да, чын эле мындай жакшы иштеген, бул жагы бар экен, анан үйү бар экен, машинасы бар экен дешет экен. Азырчы күйөөгө тийип аткан. Ошон үчүн мен тийип атам дешет. А менде андай болбоптур, чынын айтсам. Азыркы жашоом жолдошумдун жанында жагат. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, мен жаңылган эмесмин. Кудайга миң бирде рахмат дейм. Ушундай келинчек бергенине Кудай. Нике кайып дейт, нике кайып буйруса да мен өзүмө шүгүр кылам. Ушундай жакшынакай, таттуу келинчегим бар. Ошо мен башында эле Алтынай ушундай дүйнөгө же бир нерсеге кызыкпашын көргөм, билгем. Анткени кызыкчы эмес, жүрүп бияка мындай тигиндей десең деле мындай макул, өзүң сен нени ойлосоң, ошол нерсеге кошулат да. Азыр деле ошол да, мындай кылалы десек макул дейт. Минтели десек макул дейт. Кээ бирде бир жакка бараткан керектүү бир нерсеси болуп калат. Анан эмне десең, мейлиз кааласаңыз мындай эле болот деп мындай. Айтор ошого чейин 2 жылда негизи билиниш керек болчу. Жакшы. Кимдин ким экени? Бирок азыр да сонун жакшы. Көз тийбесин. Көз тийбесин. Бактыбектин бул жерде дагы бир сонун таланты бар. Бул кол өнөрчүлүк менен дагы алектенет. Көптөн бери таанышпыз. Көптөн бери баягы бул өнөрүн дагы көп болуп көрүп жүрөбүз. Эң бир сонун сапаттуу, мындай мына ушундай булгарыдан, кайыштан жасалган эмнелерди эмне деп айтабыз? Эмне деп айтылат тагыраагы? Негизи завод кийим деп коет. Завод кийим. Негизи көбүнчө мындай көкөрлөр, азыр тиякта дагы сувенирдин ээлери турат. Аларды көргөсөбүз. Негизи булго мен досумдун формалары. Башында экөөбүз идея кылып, жазап чыгып, анан дос бала дальше улантып кеткен. Аты Расул. Ал көп эле киши тааныйт, көп кийип жүрөт. Негизи мен дагы ушундай кийимдерди жасайм. Мына мондай көкөрлөр бар. Бул нерсенин баарын мен байкемден үйрөнгөм. Азыр деле көбүнчөсүн байкем жасайт. Жетишпей атса барып жардам беребиз. Заказ болуп калса барып билбеген жерлеримди байкемден үйрөнүп алам. Ошентип өзүмө керектүү нерселерди акча керек болгондо барып жасап, же заказ ала калып жасап, айтор киного эмне керек болсо, ошонун баарын жасай алабыз. Бир эле ошо кино менен чектелбейбиз. Кинодон сырткары баягы күнүмдүк жашоодо колдонгон бул кыздаргабы, мырзаларгабы көтөргөн сумка. Телефон салгыч болобу, же болбосо мындай китептерди деле бир чоң сумканы деле көлөмүнө жараша, буйрук-мөрүнгө жараша колунан келет анын баарын жасаганга. Азыркы учурда үйүндө бүт баары сатылып кетиптирби? Көрсөтөлү десек. Азыр Алтынайга жасап берген 2 сумка бар. Ошону көргөсөлү. Анан боз үйгө киргенде оң жагы, сол жагы, төрү деп баягы эрежелери менен эрежелерин так сакташкан да. Бул бүгүнкү күндө коногубуз дагы ошол эрежелер менен тааныштырып берсин. Эмне болуп жасалды, кантип жасалды, бул эмне үчүн биякта турат, анын баардыгын биз астыңкы мүнөттөрдө сиздерге көрсөтүп берүүгө даярбыз. Анда баштайлы. Бул негизи кожадан, таза кожа. Бул нерсенин баары бүт байкем өзү чийип, өзү жасап чыккан. Ошондон үйрөнгөн. Менин кол эмгегим дегенде. Бул ушундай жеңил жанагындай сумкага эме кылып алганга, телефон, портман салып алганга ушундай нерсе. Асынып аласың, кааласаң. Мындай кыскартып да мындайраак кармап алсаң болот. Ойлор менен баардыгы жасалып, бүт ручной, бир да эме жок, кол менен тигип, баардыгын ушинтип жасап чыгабыз. Бул экинчиси. Муну уже үйлөнгөндөн кийин подарок эткен. Муну мындай да көтөрсөң болот. Мындай да көтөрсөң болот экен дагы. Сумка кылып алсаң болот экен. Асынып аласың. Рюкзак кылып. Рюкзак кылып алсаң. Айтор колдон келишинче жагалтандым дегенсиң. Негизи боз үйдөн кирип келгенде, сол тарап негизи эркектердин тарабы дейт да. Көрүүчүлөрдөн кечирим сурайм, мен толук монтип билбейм, бирок укканымды, билгенимди аракет кылып жасап атам да. Ошону бара-бара баарын түздөп кеткенге аракет кылабыз. Айтып коелу. Аябай деле мындай сындамай жок. Сындамай жок.
Сол тарап ошол эркектики деп коет. Ошондой эле баягы бул съемкадан келген кылыч жаалар. Буну мындай азыр илип койдум. Булар мүйүздөн жасалган. Мүйүздөн? Мүйүздөн жасалган жаа. Буну мен байкем жасайт. Баардыгы бул дагы күмүштөн, мына баардыгы бүт. Бул негизи бир машинанын эри, баасында турган эр. Акчасы бир машинабы? Ооба. Кандай машина? Кандай машина? Кир жууч машина эмеспи? Жок, чыныгы чок айдаган азыркы нормальный машина дегендей. Бул баасын мен билбем, негизи кымбат. 2000-3000 доллар турат. Анткени баардык моунун баары бүт күмүштөн да. Бүт кесилип, кол менен эметип, пайта этип жасайт. Анан байкем үйүндө турганда алып келип, позидо көрүп болуп турсун деп алып келип коюп койгом. Мен студент кезде байкеме барып жардам берип, ушул эрлердин могу темирлерин аралап кесип, пилка менен кесесиң, колго кесип чыгасың. Ошентип 5 эрдин темирин аралап, байкем акча берип ошого машина алгам. Биринчи машина мен ушундай коломкек менен табылган акчадан келген болчу. Дос балабыз бар, Төлөсүн деген. Ал дагы дайыма ушундай боз үй менен иштейт. Азыр Кыргызстандын кайсы чет жактарына чейин, таяка чейин көргөзүп, ушул боз үй менен жанагындай көчмөндөр ойуну болсо, эмне болсо да тизилген боз үйдүн баары да ошол Төлөсүндүкү, дос баламдыкы. Бизге дагы ошол Төлөсүн атайын жазатып алып келип берген. Сага уят болбойн деп, жакшы эмелерден деп качествосын да айткан, бирок кайсы вактан экенин унутуп койдум. Негизи талданбы, кайсысынан жасалат билбейм. Бирок аябай колдон келишинче жасап келип берген. Ага да рахмат. Кинолордо көрөбүз, антимитебиз художниктер жасап койгондой эле туш кийистерди ушинтип төшөктөрдү жийип коет. Анан бул болсо ошо менин апам, чоң апам, бирок апа дейм. Дайыма интервьюда айтып келем. Ошо апамдын апаларынан калган туш кийис да, негизи илгерки да. Мындай айтканда көп эле жыл жашап койгон туш кийис. Ошону ушул төрүбүзгө илип койдук. Көрүп кылып, көрүп кылып. Ошо анан көрүп калгандай эле карышкыр. Бул таза чыныгы карышкырдын териси. Мага чын эле мындай болот да, бактык. Чоң көрүнөт көзүмөчү. Ооба. Ушундай чоң болобу? Жана айттым го, карышкырды эле мен деле жанынан көрүп көрөлүк. Биз зоопарктагы эле кичинекей карышкырды көрүп жүрөм. Мен деле ошондо көрдүм. Бирок мурун айылдан бир байкелер айтканда, ошо аттын үстүндө туруп монтип көтөргөндө куйругу жерге сүйрөлүп калды, ушундай карышкыр атты дегендер бар да. Анан бул орто сыяктуу эле окшойт. Төр, сандыктар, эми өзүбүздүн үйдөгү тиги мамаман калган. Бул болсо сепке кирген сандыктар. Салт сананы билген кишилерге жолугуп, тактап боз үйдүн кандай экенин, эмне экенин баарын билип дагы кийин да буюрса чыгарабыз. Көп киши дагы мындай конокко алып келсең, мындай кафе-сафе чет жактан келген кишилерге кичинеме андан көрө Кыргыздын эмеси, сенин үйүңө келип тамак алып берип, антимитип, сыйлап, бир күн жаткызып кетсек кандай болот дегендер көп болуп атат. Анан Алтынайга айтып тамашалап атам. Реклама кылып, тиги жана кино тартканда делем колдон келишинче көбүнчөсү эле эски буюмдар. Жанагындай клип болобу, кино болсо дагы келип үйдөн тартып кала деп реклама депчи. О, жарайт экен ага деле. Буюрса. Айткандай бул комуз, өрүк комуз. Эмне жерде турат? Өзүм черткенди билбейм. Эмне жерде турат бул? Анткени көп съемкадан көрчүм да, монтип тиги эмеге жөлөп койчу да. Анан тиги адам тияктап отуруп эме кылыпчы. Негизи орду го бул туш кийистердин жанында. Бийикте. Ооба. Ошон үчүн сен комуз черт. Менде болсо ооз комуз бар. Эски ооз комуз экен да. Баягы күнү мен кайнатамдын эжеси берди ошо тойдо. Атайын ушу боз үй эме кылып эски буюм чогултуп атырсың, бул дагы биздин чоң апалардан калган колдон колго келип өтүп келаткан эме. Сен боз үйүңдү илинип турсун деп атайын берди. Буну Алтынай чертсин, сен комуз черт, мен болсо бийлеп коеюн дегенсиң. Негизи чынында көрүүчүлөргө айтып кетели, урматтуу көрүүчүбүз. Бизде эч кандай музыкалык билим жок. Жада калса комузду күүлөгөндү деле билбейбиз. Азыркы учурда күүсүнө келдиби, күүсүнө келген жокпу, аны деле билбейбиз. Кичине мындай жакындап эле музыка чыкса ошого ылайыкташтырып эле ойноп атабыз. Анан
актангандай аябай жакшы көрөсүз да, мен актана берем ушинтип элечи. Театрды бүтүп жаңыдан актер болуп жумушка кирейин деп атсам, Назым Мендибаев деген мыкты актер агайыбыз бар. Анан ойноп берип атам, Курманбекти ойноп берип атсам, ай жигит, мен негизи комуздун күүсүн укканда бир аз эс алып калчу элем. Сен комузду ойносоң менин башым оорутат. Токтот деген да. Ошон үчүн ойноп эле койбойлу. Бул нерсе импровизация да. Ошо импровизация болот. Турган немени баягы кармап өтүп кетпестен биртке болсо да күү келтирип окшосо болсо да алтын чертип койгула. Гер өзөндү мондай кылып ойношчу эле да. Мен бир эки эле терип эле ойноп көргөм. Анан ошо менен эле бүттү да. Гер өзөн. Ай азам. Баш ырышыдай элекемби? Мен өзүм уялып кеттим. Мен жаңы эле чертип көрдүм. Тамашалап атат экен дегем. Ошо сен айткандай ошол Назым агайлардын алдына чыгарыңда комузду кармап турганыңды көргөм, ошон үчүн сурангам да. Бул оң тарап негизи аялдардын ашканасы деп коет экен. Эми бул жакта аябай көп байлык жок, бирок чогулткан байлыктар атайын коюп койдук, мындай элге кызыктуу болсун деп. Ошо кирип келгенде колду жуучу кумганы бизде таштек тажик деп коет. Ошол, анан көкөрлөр, кымыз куйсаң болот, сүт куйсаң болот, айтор. Бул керекке жаралчу нерселер, анткени ышталып, баардыгын тигип, жасап койгон да. Ошон үчүн муну колдонсо болот. Билгендей эле самор, чынылар, анан ар түрлүү тамак, жер жемиш салган бұйымдар. Ошо, урматтуу кыргызстандыктар, илгери кыргыздар келген кишиге кой союп берчү. Эми биз кой сойбосок дагы эт салып койгонбуз. Ошол эт менен 5 бармак жасап жеп, мындай илгеркидей элестетип, кол менен туурап, тамак жейли. Сонун болот. Бүгүнкү атмосфера ушунчалык жагып атат, урматтуу көрүүчүбүз. Эми кыйнат береке салган бирок. Аракет кылайын, Урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай бүгүнкү маегибиз сонун бир кыргыз жыттанып, жыйынтыкталып атат. Эгерде жаккан болсо, бүгүнкү конокторубуздун идеясы жаккан болсо, бүгүнкү конокторубуздун баягы буюрса келечекке калтыра турган бир сонун оюн түшүнгөн болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө баягы алкыш иретинде бир калаа түреңизди жазып кетсеңиз болот. Ошол учурда силерге чоң рахмат. Макул болгонуңарга рахмат, убакыт бөлгөнүңөргө рахмат. Анан сөзсүз түрдө мына ушундай сонун дасторконго рахмат, сиңарга рахмат. Эми жалпы көрүүчүлөргө жыйынтыктоочу сөз болсун айтыңардар. Эми кыргыз элим, бул ошо кыргызчыланган үй курдук, жашап атабыз. Кыргыздын салт санаасын билген кишилер болуп калсаңар, кемчиликтер болсо кечиргиле, анткени комментарияден чынында коркуп калдым. Көп нерсе жазат экен. Бизге тиешелүү нерселиңер болсо, эмирге чалып бизге берип койгула, биз буюмду илип коелу. Ошол, илгерки буюмдар болсо бергиле, биз алабыз. Баарыңыздарга ден соолук, эл бар, элдин ичинде биз бар дегендей. Ошо баарыңыздарга ден соолук, эч качан оорубаңыздар. Баарыңыздарга ошол нерсени эле каалайм. Алтынай. Жакшы, саламаттаңыздар. Мына ушинтип коштошобуз, урматтуу көрүүчүбүз. Жалпыңыздарга биз менен бирге болуңуздарга рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.